Bu жерге koyup tartıp жатабыз. Bu жерге geldi. 65 eкен да. 1-2 сантиметр ары беріп болып қалышы мүмкін. 1.65 деп айта алабыз да. 1.65. Ассалаумағалейкум, қадырман көрушілер. Мистер Кейджи каналының қаталаушылары. 25 март 2022 жыл Жалалабад облысы Сузак районына қарашты Ақбаш айылы, мұрынқы Спасовка айылына келдік. Бұл жерде сіздерге көрсетуші сатыла тұрған мындай жақсы жоон жолпысынан келген аттар бар екен. Ошолардан сіздерге маалымат беріп көрсетеміз. Сондықтан бізбенен чогуу отырыңыздар. Каналда жаңы болгондор каналга аттаныңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Ушул жерден бираз токтотуп аттан маалымат берип сиздерге айталы. Айтыңызчы, бул атты кайсыл жактан келген? Ассаламу алейкум. Кандай жакшы? Жакшы, рахмат. Бул ушу өзүнүн эле ушу ачтын аттары экен бул. Таги өзү Каракөлдүкү, ошол жактан чыгып анан жакка келип. Азыр менде бул Сургоюндун ургунан. Сургоюн дейсиз. Сургоюндун ургунан. Жакшы. Жашына келсек, жазга 5 асый болот. 5 асы оны 8 жаш болот. Үйрү 3 жыл катар үйдө жүргөн. Үйрү өтө тамай. Улагы дагы 100%. Бул сизге келгенине канча болуп калды? Мага келгенине 4 ай болуп калды. 4 ай. Кышында улакта ушуну чалып жүрдүңүз окшойт э? Кандай болду улагы? Улагы тамай экен. Тамай э? Тамай. Аламан улактарда. Кам аламан улакты жөнөтүп берет. Улар жаныбары улак ашып калган болсо топтун ортосунан чачыратып чыгат. Бул атты сатпайм деп калдыңыз эле. Бул атты сатылбайт элем, ушу сатышка кичине тыйын керек болду, сатып берет. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болот дейсиз. Жакшы. Эми сатылбаган эч нерсе жок. Бары убактысы келсе сатылат деп коет э? Мен улагын чаап көрдүм десең азыр улак жок. Сатамдын мына жайы менен ким алган болсо бага берсин, күздө чаап көрсүн. Улакка жарамаса алып келе берет. Күздө деле? Күздө деле алып келе берет. Улак өтө уверен. Анткени улакка уверен айта аласыз э? Уверен экен улак. Үйүрү кандай болду экен? Үйүрү өтө жакшы. 3 жыл катар үйдө жүргөн. 3 жыл катарынан үйдө жүргөн. Кандай айыбы бар аттын? Айыбы жок экен. Айыбы мындай. Мисалы үчүн жаңы бирөөнүкүнө барып калса, кичине бир жума кошкуруп мындай жакындап. Менден башка адамдар мындай азыр аттын жанына келсе кошкуруп кичине неме кыла берет жаныбар. Анан бир адам карай берсе, кичине бир жума карагандан кийин үйлөнүп калат ушул. Башка причинасы жок. Көнүп калгандан кийин эч кандай өнөр көрсөтпөйбү? Жок, вообще жош. Жакшы. Жош жаныбар. Жакшы. Эми ошол жерде токтоп турсаң, бир аз жакындан көрөлү. Сиздерге кыскача маалыматын берип айттык. Эми сиздер мындай жакындан бир кабактардан көрүңүздөр. Жаныбар атта сатуучубуз айткандай чындыгында айып жоктой эле көрүнүп турат. Өзүңүздөр сындап көрсөңүздөр болот. Туяктары, казыктары баары таза көрүнөт. Така болгон экен. Така турганы жоош эле. Такага жоош болуш керек экен бизде. Уну малозага апарып ошол жерден такалатып келебиз, биз өзүгө така. Такага жоош. Жакшы мына. Негизинен мындай булчуңдуу аттардын бири экен. Сындарын көрүп турасыздар. Өтө бир чымыр денелүү десек дагы болот экен. Баары келишкен. Ушул боюнча алдыга айдап коесуң, э? Чат аяктан көрсөңүздөр да болот. Бери кайрып коесуң. Ордунан бир тегерек мындай жерге, кененирээк жерге. Ошол жерден. Сол жака эми эки жагына бирдей экенин көрүп турсаңыздар болотпу? Жакшы. Эми бир-эки болот. Бир-эки узатып коесуң, э? Капкачы бир ошо жака. Аттын чуркаштарында кеп жок. Чуркашы өтө скоростной экен бул. Жакшы. Демек, бул жигитке дагы жакшы үйрөнүптүр, э? Коюп келе бер. Болду. Вот, токтотор. Болду. Азамат. Баламам күйлөнүп калган экен. Машалла. Болуп калган экен, э? Бүгүн улакка, Ноорузга улакка барам деп шашылып аттыр эле. Болот, жигит токтотор. Жакшы. Эми атты көрдүк. Атта демек айып жоктой эле көрүнөт. Баасына келеличи, баасын канча дейсизби? Бунун баасы
кымбатыраак. 10.000 доллар. Долларга 10.000 да атасыз. Долларга 10.000 доллар. Сүйлөшүүлөр болобу? Сүйлөшүүлөр болот кап. Жакшы. Мен эми ал улагы 100 десем, аз эч жерде улагы жок. Мен айттым го, улагына 200% гарантия кам. Кудай кааласа. Үйрү вообще зор. Алуучулар болсо жолу болот, Жолу болот да кам азыр. Азыр эми улак жок мал. Биз мен сата турганбыздан муну кыштыра сатып койдум. Азыр күн үчүн кичине тыйын керек болуп, сатыш керек болуп атат ушул. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасын уктуңар. Эгер кимге туура келген болсо, кимге жаккан болсо, өзүңүздөр жакындан келип көрүңүздөр. Албетте айтылган баага сатылбайт. Сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер KG каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.